қазақ кыргыз бек тууган дегенге кандай карайсың дейсиңби? 682 жылы 670 жылы Манас атабыз төрөлүп Алтайдан 682 жылы 670 төрөлүп 682 жылы кайра бияка көчүп келебиз деп чечим чыгарышат Алтайданчы. Чечим чыгарып сен бияка көчүп келебиз деп. Анан көчүп келип анан кийин жерди кайра ээлеш керек да. Анан жерди кайра ээлеш үчүн жолдон мындай Алтайдан келип атканда мындай Акшал тоосунун ар жагында Текес деген шаар бар. Ошол Текес хан деген болгон. Тарас. Жок, Тарас бул жакта да, Казакта. Ал Текес. Текес хан деген болгон. Анан ошо Текес ханга келет да, ошол жерге келет да, анан ошол жерде айырды калмактар отурган болот. Калмактар, немелер, калмактар отурат. Калмак дагы ошо Манжу, ошолор отурат да. Анан аларды жеңет. Анан жеңгенден кийин той беребиз дейт. Эми жеңгенден кийин той бересиң да. Кыргыздар. Кыргыздар. Анан тигилер калмактар, биз кыргыздар эки эле команда болуп калат. Что-то неинтересно да. Эки эле команда болуп калса, неинтересно болуп калабы? Кызыксыз болуп калат. Анан кыргыздардын эле бир командасы неріне Аккас кастын канатын нерге илип, алар бир команда болот. Анан алар Аккас Казак болуп кетет. Түшүндүңбү? Анан бирөөлөр неріне неме илет. Карагас илет. Алар Гагаус болуп кетет. Молдовияда бар азыр. 250 миң аз эле. Алар көчүп конуп азайып кетти да. Гагаус, Карагас. Анан орустар келип анан жана летопись кылып жазат го улуту эмне деп. Анан Гагаус дейт. Карагас дейт. Что такое Карагас? Ну-ка переведи дейт. Черный гусь. Как это можно понять, черный гусь? Что это означает? Тигиндей мындай да, анан Гагаус болуп кетет алар. Азыр деле бар. Бар, Гагаус. Бул христиан. Христиан, Молдовияда 250 миң ушундай. Молдовияда. А булар ошо биздин эле, мисалы эки ооз эле команда бөлүнүп, ой, мына сен мисалы мен Аккас болуп кетем, Казак болуп кетем. Эми экөөбүз эмне айырмабыз бар? Эмне айырмабыз бар? Болбосо бир командада жүргөн. Ой, бир командада 682 жыл бөлүнгөнбүз. Анан казактардын каны, казактар ошол бөлүнгөнөн анан өздөрү хан көтөрөт, Айдар ханды көтөрөт. Анан Айдар хандын баласы Көкчө, азыр мына Көкчө шаары турганбы? Көкшө табы. Көкшө табы. Көкшө, ошо эл Көкшө. Аккас. Немен Түгел Байсалбековдун жана Көк Ас саласында деле ушинтип уран чакырышат. Аккас деп. Анан алар казак болуп кетет. Эч айырмабыз жок. Эмне айырмабыз бар?